чеснок, сарымсак, пияз деп коебуз. Ошонун 15 пайдасы. 15 пайдасынан айтуудан мурда адамдын өзгөртө турган, башка сенге айланда турган азык бул чеснок экендигин айтып коеюн. Чесноктун 15 пайдасы. Келип чыгышы сарымсак, пияздын келип чыгышы бул Орто Азияга келип калат. Өзгөчө Казакстан, Кыргызстан, азыркы Өзбекстан. Ушул бизден келип чыккан бул чеснок. Анан азыркы учурда эң көп экспорт кыла турган, дүйнөдө эң көп эгиле турган, колдоно турган бул Кытай болуп эсептелет мекендештер. Кийинчерээк Индияга, Египетке жана Европага бул чеснок тараган мекендештер. Өзгөчө египеттиктер башкалар бул аскерлерге азык берет, дух берет, күч берет деген мааниде дарылык касиети бар деп алып кетишкен. Бирок кийин кухня өзүнүн ашканасына киргенин өздөрү дагы билбей калышкан. Дүйнөдө эң көп Кытайда өсөт, экспорт дагы ошолор кылат. Индияда өсөт, Бангладеште өсөт. Бангладешке барсаңыз өтө өзгөчө көп өсөт. Эгинталларда көрөсүз. Египетте өсөт, Түштүк Кореяда өсөт. Түштүк Кореяда. Негизги сорттору эки бөлүктөн турат. Бирөөсү анча эмес, жумшак. Кытайга барсаңыз Шанхайда, Жумхайда башкада көрөсүз. Жумшак варианты бар. Ал тез сасып кетет, башка кетет, ачып кетет. Ал эми экинчи түрү биз магазиндерде, дүкөндөрдө колдонгон бул көбүрөөккө чыдайт, көбүрөөккө турат. Бул сарымсактын экинчи түрү, жумшак сабаттуу, анан катуу сабаттуу болуп экиге бөлүнүп кетет. Сортбек, белгилүү сорттор ушул эки, Анан сарымсактын 15 пайдасына келсек, кийинчерээк аягында мен ичүү эрежесин дагы, колдонуш эрежесин дагы айтамын. Биринчиден иммунитетти көтөрөт, колдоого жардам берет экен. Иммунитетти чындыгында көтөрөт. Байкасаңыз, чеснок чогуу мындай көтөрө турган бирдеке жок деп ойлоймун да. Жаш балдардын иммунитети күчтүү болот, анан тез чарчайт. Байкасаңыз, жаш балдар ошон үчүн ойноп бат эле уктап калат, эрте эле уктап калат. Анан кайра эле эрте туруп алат. Ата эненин кучагына чуркайт. Иммунитет маселесинде чеснокту балдарга берсек да өтө пайдалуу экен. Суук тийгенде пайдалуу. Суук тийгенин алдын алат. Ошон үчүн суук тийгенде эле жебестен, көпчүлүк ушу суук тийгенде колдонууга аракет кылат, бирок жок, суукка чейин колдонсок, бул чесноктун өтө көп пайдалары бар. Кан басымын азайтууга көмөктөшөт. Кан басымы көтөрүлүп кетти, ой бүгүн мындай болуп кеттим, андай болуп кеттим дегендер көбөйдү. Кан басымын норма кармай тургандагы чеснок болуп эсептелет. Жаман холестериндерди төмөндөтүүгө жардам берет. Холестериндер, албетте холестерин бүгүн азбы көп өзгөчө аялдарда көп болот. Ошо аялдар көп жеш керек экен, чеснокту. Жүрөк саламаттыгын колдойт. Жүрөк такылдап согуп турушу эле эмес, мисалы 30 күн жегениңизде 30-чу акыркы 20 күндөн кийин жүрөгүңүзгө жетип барат. Жүрөгүңүздү башка жүрөккө айлантуу үчүн чеснок. Тез согуш, баягы жүрөккө кадимгидей таасири бар да. Ибн Сина дагы көбүнчө көп адамдарга келгендерге чеснокту кеңеш берген. Табигый эң күчтүү касиети бар дары-дармек. Аптекада дары эле чуркой берип, адам өзү аракет кылышы керек да негизи. Семирип кеттим деп эле жата бербестен өзүң кыймыл кыл, аракет кыл, баса албасаң, чуркай албасаң, акробатаж, спорт менен машык, футболбу, баскетболбу, кыскасы айырмасы жок. Любой адам кандайдыр бир деңгээлде өзүнө туура келген спорттон алып, баары спорт менен машыгыш керек. Ал оор болсун, жеңил болсун айырмасы жок. Негизгиси машыгыш керек да, адам кыймылда болсо болбойт. Чесноктун дагы, карамдын дагы, алманын дагы эч бир дарынын пайдасы болбойт эгер адам өзүндө кыймылы болбосо. Кан айланууну жакшыртат, жардам берет. Чындыгында ушундай. Муну чеснокту тынымсыз эрежеси менен жеп жүргөн адамдар өтө жакшы билет. Тамакка дагы, мисалы үчүн кошо турган болсок, тамакка дам берет. Тузду аз колдонууга жардам берет. Себеби чеснок өзүнүн кадимгидей туздары менен дагы, кислотасы менен дагы тамакка кадимгидей таасирин берет да. Мурда туз кошпосоң, чеснок кошкондо өзгөчө даамдуу болгон. Анан чеснок, мисалы дымдама кылганда жок дегенде 2 штук, плов кылганда дагы 2 штук чеснок менен жесеңиздер, чеснок кошсоңуздар кадимгидей таасирин берет. Өтө даамдуу болот. Ичеги микробиомдорду дагы алдын алууга, анан пайдасы сөзсүз бул органдарга болот. Ичегилерге таасирин сөзсүз түрдө берет. Кээ бир адамдарда кант көзөмөлүнө жардам берет. Бүгүн сахар, давление дагы бирдекелер көбөйтөт, буга дагы таасири берет экен. Организмдеги өзгөчө сезгенүүлөрдү азайтууга жардам берет. Сезгенүү, өзгөчө стресс. Мен бир адамды билем, качан стресс болсо пияз жейт да, тиштеп алма жегенде пияз жейт да. Неге десем, ыйлайм, анан болду, жеңилдейм дейт да. Ошо балким сизге чеснок тебет. Айрым витамин, минералдарды камтыйт.
Марганец В6 С витамини чеснок деген, тамак сиңирүүгө көмөктөшөт, сиңирүүгө жардам берет. Бул неке мекендешим? Албетте чеснок. Дарылыкка канча жеш керек десеңиз, 1-2 тишче. Мындай болуп тегерек болушат го, ичинен 1-2 тишче жесеңиз жетиштүү болот. Дарылык үчүн. Көпчүлүк изилдөөлөр себеби ушул нерсени айтат да, 1-2 штук жетерлүү деп айтат. Чийки түрү күчтүүрөөк болушу мүмкүн. Эгер ашказаны назигирээк адамдар болсо, алар албетте тамакка бирнекеге кошуп жегени жакшыраак. Сууга мисалы, сууга кошуп ичсе, ашыкча мисалы 5-10 тишче күн сайын ашказандын ичине дөөлүктүрүп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн 1-2 чийки тишче жетерлүү деп окумуштуулар айтат. Кимдер этият болуш керек? Ашказан жарасы барлар, гастрити барлар, кан суюутуучу дары ичкендер операция алдында канды көбүрөөк суютуп салышы мүмкүн да операциядан мурда. Ошондуктан өлчөмүндө жеш керек. Албетте башка оорусу барлар, оорусун козгой тургандар, жарасын козгой тургандар жебеш керек врачтын көзөмөлүндө. Бирок жей турган маселеде эң жакшы мисалы бир 50 градуста кайнаган жылуучуну аласыз, ага чеснок 2 штук саласыз, майдаланган абалда бычак менен майдалап туруп саласыз. Ошол салынгандан кийин ошолдогу бүт шилекей пайдалуу жерлери ошо сууга чыгат да кадимкидей. 15 мүнөт дымдап коесуз кружканы. Анан кийин ошону ичсеңиз, анын ичидеги дандары да каза кала берсин, бирок негизги касиети баягы сууга өтүп түгөн болот да. Ошону эртең менен күн сайын эртең менен ичип турсаңыз, бул сулууга дагы таасир берет, денеге дагы. Эртең менен күн сайын ошо чеснок, жатардан мурда некен лимон менен аралаштырып, ичине бал, табигый бал, таза балды аралаштырып ичип жатыңыз, бул эң сизге шифа нерсе болот. Эми сизге 2 нерсени айттым бул жерде. Колдонуш эрежесин: чеснокду эртең менен эч нерсе жебестен, ичпестен мурда 2 чеснокду аласыз, 2 тишче чеснокду, аны майдалайсыз, анан кайнаган сууга саласыз, 15 мүнөт дымдайсыз, анан кийин ичесиз. Бул эртең мененки болду. Ал эми кечкиге лимонду майдалайсыз, сууну сагасыз, айырмасы жок, суу керек негизгиси. Суусун чыгарасыз да, анан 1 кашык бал, таза балды кошосуз дагы, ичип туруп уктайсыз. Мына ушул организмге лимон, билесиздер, сиңбей калган тамактар дагы сиңиришке жардам берет. Артынан бал, табигый бал бардык денени тынчтандырып укташка жардам берет да. Ошондон кийин бул таза табигый эрежелерди күн сайын 30 күн жок дегенде колдонуп көрүңөр да, анан таштай албай каласыз буну. Мен мисалы жөнөкөй эрежем ушул: күн сайын жатардан мурда бал чай ичип уктайм, эртең менен чеснок суу ичем. Сиз дагы сунуш берем ушул нерсеге.